Кыргызстанда экономикалык өнүгүү жакшы жолго коюла баштады. Бирок өнүгүүдө кесипкөй адистерге деген муктаждык дагы эле бар. Мына ушул адистерди тарбиялоодо кесиптик окуу жайларга болгон талап жогору. Муну шарттаган Билим берүү жана Илим министрлиги. Кесиптик орто билим берүү жаатында алдыңкы тажрыйба борборлорду түзүп, коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө түзүп, кесипкөй адистерди даярдап жатат. Мындай билим берүү уюмдарынын катарын Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад коллежи дагы бар. Бүгүн бул жайда кесиптик билим берүүдө кирешия алып келүүчү тармактарды өнүктүрүү багытында облустагы бардык региондордон келген окутуучулар үчүн мастер-класстар өткөрүлдү. Стратегиялык багыты, анан кирешия алып келүүчү тармактарды өнүктүрүү, жумушчу орунда окутуу, анан базар экономикасындагы базар экономикасына анализ жүргүзүү, кайсы адистер керек? Деги эле биз туура адис чыгарып атабызбы? Биздин областтын өнүгүшүнө кандай адистер керек? Ошол боюнча азыр мастер-класс болуп атат. Андан башка окуучуларга, студенттерге коопсуз чөйрө түзүү, анан ишкердикти окутуу. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад коллежи 2022 жылы алдыңкы тажрыйба борбору деген макам алган. 3 жыл аралыгында борбор заманбап, коопсуз, инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү, өлкөнүн социалдык экономикалык муктаждыктарына жооп берген, орточо кесиптик деңгээлдеги адистерди даярдоо менен аларга шарт түзүп келүүдө. Аны менен катар коллеждин жааматы атайын окуудан өтүшкөн. Мына ушул алган билимдерин облустагы башка бардык кесиптик окуу жайлардын окутуучу мугалимдери менен бөлүшүп тыгыз иш алып барышууда. Шаарыбыздагы ушу 75-чи кесиптик лицей тыгыз байланышта иштешип жаткан учурубуз. Азыркы учурда бизде биз 3 багытта окуткандыгыбыз үчүн өндүрүштүк окуу, өндүрүштүк практика бизде устаттар иштейт. Көбүнчө алардын билими, педагогикалык билими жок болгондуктан биз ушундай алдыңкы тажрыйба борборунан азыркы күндө бизде 15 өндүрүштүк окуунун устаттары педагогикалык билимге ээ болуп, азыркы учурда бүткөнү турушат. 900 сааттык курстан өтүшүп, эң бир өзүнүн мугалимдик педагогикалык жөндөмдүүлүгүн кеңейтишип, ушул жерден курстан өтүп аяктап жатышат. Өлкө заман ресурстарына жараша өнүгөт, ал эми аны камсыз кылуу үчүн заманбап билим берүү системасын түзүү өзгөчө талап кылынат. Мындай багытты көздөгөн билим берүү тармагы Кыргызстанда да замандын өнүгүүсү менен карай өрчүй баштады. Буга чейин бул маселе айтылган менен колдоо жок болчу. Эми мындай чоң колдоо Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан көрсөтүлүүдө. Кесипкөй билим берүү уюмдарындагы көндүмдөрдү өнүктүрүү долбоорунун колдоосунда ишке ашып жаткан аракеттердин негизги багыты экономикалык кесипкөй адистерди даярдоо. Жалал-Абад колледжи биздин долбоор боюнча 4 кесип боюнча ушул жумуштарды аткарып жатат. Кыргызстан боюнча ушул биздин долбоордо ушул Жалал-Абад колледжине сыяктуу эле 8 колледж камтылган. 8 колледж жалпысынан 16 кесипти бүгүнкү күнү толук кандуу алдыга жылдырып ошону жакшы жеткирүүгө иштеп жатат. Үчүнчү абдан чоң багыт бул социалдык өнүктүштүк. Бүгүнкү күнү кесиптик окутууда, кесиптик билим берүүдө жумуш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта иштеш бул замандын талабы. Эске алуучу жагдай мында бир гана окуучулар гана эмес, окутуучуларда жөндөмдөрү жогорулатылат. Жалал-Абадта жалгыз тажрыйба борбору деп аталгандыктан эми башка аймактагы жайгашкан лицей, колледждердин мугалимдери да бул жерде келип багытына жараша тажрыйба ала алышат. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.